Саламатсызбы, урматтуу кесиптештер. Урматтуу Алмазбек Акунжанович. Мен кече жакында эле иш сапары менен Талас областына барып келдим. Ошол эле соцсеттерде, ошол эле массалык маалымат каражаттарда жана мен эл менен жолугуш убагында дагы азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой Бишкек Талас ортосунда Төө Акшуу жолу боюнча абдан көп сөздөр болуп жатат. Чындап келгенде өз көзүм менен көрдүм. Жол абдан жаман акыбалда экен, акыбал абдан курч. Ошо жолдун жээгинде ошо ямалардан мындайча айтканда, орусча айтканда невозможно болуп калыптыр. Жолдун жээгине машиналардын дөңгөлөктөрү жарылып, шаройлор жүрүп жатат. Урматтуу Алмазбек Акунжанович, ушул жол боюнча майдын этегине десене тез аранын ичин асфальттатуу боюнча тиешелүү министрликтерге, тиешелүү мекемелердин жетекчилерине тапшырма берсеңиз, айдын аягынча күткөнгө эч кандай мүмкүн эмес. Жолдун эки бети тең. Ошол эле канизавод тиги Тажорго чейин жол ошондой акыбалда келип калыптыр. Анан урматтуу төрага, менин сунушум ушул жолдор боюнча депутаттык комиссия түзсөк. Азыр бул бир эле Талас Бишкек жолунда өтмөк жол эмес. Мындай жолдор Кыргызстандын бар жеринде көйгөйлөр бар. Мына вроде карап көрсөңүз жай менен эле жолдорду асфальт иштешет. Кайра кыш келип эле жаз менен кошо кээ бир жерлерде асфальт агып кетип жаткан учурлар көп болуп атат. Мынакей акыркы бир мисал айта турган болсок, Баткен областында жолдор асфальтталынып, кайра бир айдан кийин, бир нече убакыттан кийин асфальттын үстүнө чөп чыгып калбадыбы? Бул эмне деген мисал карап көрсөңүз, мындайча айтканда кайдыгерликтен да ушунун баары жоопкерчиликсизден болуп атат. Бул менин сунушум, урматтуу төрага. Ушу депутаттык комиссия түзүп, жолдор боюнча бүтүндөй Кыргызстандын жолдору боюнча бир карап чыкса.